Эфирстан урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө конокторубуз бар, алар менен таланттуу конокторубуз бар. Алдыңкы 15 мүнөттө чогуу ырдайбыз, барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Тааныштыра кетсек, жаш таланттуу ырчы кыз Сырга Сагынбекова, жанындагы гитарист ырчы мырза Бексултан Ашимбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Кош келдик. Үнүңүздөр жакшы эле ачылдыбы? Эми орточо. Сен гитараң үнү ачылдыбы? Гитараң үнү ачылып калды окшойт. Уйкусу ачылды? Уйкусу ачылды. Бирок өзүмдүкү жакшы ачылбайт. Меники да ачылат буюрса алдыңкы мүнөттөрдө, Ооба. Анда Сырга Сагынбековадан баштасак да маекте. Сырга, сизди биздин көрүүчүлөрүбүз өзгөчө үндүү ушундай интернет тармактарында көп ырларыңызды уккандай, эски ырларды, чет элдик ырларды уккан жаш аткаруучу катары таанып атат да. Анан ырчылыкты качан баштадыңыз өзүңүз? Ырчылыкты профессионально, айтсам, окуп баштаганыма, окууну бүткөнүмө 2 жыл болду, ошондо 5-6 жыл болду. 5-6 жылдан бери келесиз, Көп эле убакыт болуп калды. Ооба, көп эле убакыт болуп калды. Негизи баягы өзүңүз кайсы жанрдардайсыз көбүнчө? Жанрда эстрада. Эстрада. Экөөңүздөр чогуу көбүнчө ушул немеге баягы концерттерге катышып жүрөсүздөрбү гитара менен? Сиздин баягы өздүк гитаристиңизби бул жак? Жок, экөөбүз доспуз. Көп жерден кезигебиз, кечкисин кабактап коет ошол жерлерде иштеп калабыз. Ошондон таанышпыз. Консерваторияда окуганыбызга 3-4 жыл болду. 3-4 жыл болду таанышып калганыбызга. Жакшы. Дуэт болайын деген ойлор жокпу? Жок, азырынча жок. Бирок келечекте болушу мүмкүн. Экөөбүз көрүшүлүбүз көп болчу, азыр көрүшүп атабыз. Ошол. Жакшы, сизчи, Бексултан мырза, өзүңүздү качантан бери музыкант катары таанытып Биз мектеп окуучу кезинде эле башталганбыз. 9 класста Балыкчы шаарында балдар музыкалык мектеби бар. Ошол жерде гитара курсуна барып, ошол жерден баштаганбыз, ошол убакта. Бүгүн биз эң кымбат деген теманын алкагында сөз кылып атабыз. Эң кымбат буюмдар, эң кымбат нерселер, анан сиздин гитараңыздын баасы канча турат? Айтпай эле койбоймунбу? Гитаралар кымбат эле болот, Кымбат турат. Жакшы гитаралар кымбат эле. Орточо баасы 4000ден башталат. Бул жаңы үйрөнчүктөргө да. Ал эми профессионалдуу гитаралар эми кетет. Жакшы эле баасы. Үйдөн көздөй, бирок баасын айтпай эле коеюн. Сиз үчүн аябай кымбат окшойт. Сиз үчүн аябай кымбат эмес. Мен айтып көрөйүнбү? Сиз баа берип көрүңүзчү. 1000 доллардын тегерегинде болот. Сага. Мондай гитара. Мен бир досумдун гитарасы бар, ушундай гитара 1000 долларга алган да. Мен билгениме караганда. Анан Бексултандыкы канча калганына. Бирок Бексултандыкын билбейм, бирок ошондой гитара экен да. Сиздин гитараңыз кайсыл өлкөнүн гитарасы? Ушунта бөлүнөбү? Ооба. Бөлүнөт. Качествого жараша. Сапатына жараша бөлүнөт. Бул Кытайдын эле гитарасы, бирок фирменный деп коет. Концертте алайык го жакшы. Экөөнүн айырмасы бар да. Экөөнүн айырмасы бар. Ушул эле ушундай эле тарсаң, бирок ушун эле под оригинал болот. А бул оригиналы да. Пекинден деп койбойсузбу? Базардагылар ушинтип калышат го. Кийим алсаң, пекинский деп коет. Ошондой эле. Анда эмесе ушул эң кымбат, сиз үчүн эң кымбат болгон гитаранын коштоосу менен Сырга сиз бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Сагынган жан. Рызбай Абдыкадыров, Сагынган жанын сага окшоп. Өртөндүм деп жаз менен келип жалынга, жаныңда турсам жайдарым үнөз көрүнүп, сен ала келген көлүмдөн ысык демидир, сан ойго бүгүнө бербей турсам төгүлүп, сен ала келген көлүмдөн ысык демидир, сан ойго бүгүнө бербей турсам төгүлүп, мезгилди күткөн маанайы көздөй кыя
жеген күндөрдү тансам бир баска, мендеги шоктук анчейин жаштык деле эмес. Обайым жеген күндөрдү тансам бир баска, мендеги шоктук анчейин жаштык деле эмес. Мезгилди күткөн манайы көздөй кыял кеч, убайым жанган үмүттөн үзөт бир элес. Обайым жеген күндөрдү тансам бир баска, мен дагы көлдү сагынган жаным сага окшоп. Обайым жеген күндөрдү тансам бир баска, мен дагы көлдү сагынган жанмын сага окшоп. Мен дагы көлдү сагынган жанмын сага окшоп. Көрүүчүлөр өздүн артында ушундай дүркүрөтүп кол чабып атканына мен ишенем. Таң эртең ушинтелер десе болуп турбай, башка арчыларга окшоп, жок, үнүм ачылбай атат, анан бир аз жумурт ичип алайын, бир аз дардынан алайын деп эле. Жакшы. Сырга кимдин ырларын же кайсы ырларды жакшы көрүп аткарасыз? Көп аткарасыз жок? Көп аткарам. Ар кандай кыргызча ырлардан көбүнчө Рыспай Абдыкадыровдун ырларын. Өзүм негизи Манас Кыргыз Түрк Манас университетинде түзүлгөн Түрк дүйнөсү деген оркестр бар бизде, ошол жакта солист болуп иштейм. Биз көбүнчө ал жакта Рыспай Абдыкадыровдун элдик ырларды, ар кандай кыргызча ырларды аткарабыз. Анан сиздин баягы интернет сайттардан сиздин чет элдик ырларды аткарып калганыңызды көрүп калабыз да. Анан деги өзүңүз баягы ырды аткарууда анын ырды түшүнүш керек, ырдын мазмунун түшүнүш керек, анан ал ырды дагы туура ырдаш керек да, сөздөрүн дагычы. Англис тилин билесизби? Англис тилин билем, бирок өтө жогорку деңгээлде деп айта албайм. Ырларды мисалы жаккан ыр болсо, ырдагым келсе, аны эгер түшүнбөй жатсам, таптакыр кээ бир сөздөр болот, түшүнүксүз. Интернет бар, кирип котормосун карап, маанисин түшүнүп ырдай берем. Бирок түшүнүп ырдаганым түркчө, азербайжан, казакча, орусча, кыргызча, анан англисче өтө жогорку деңгээлде эмес, бирок Сиз Бексултан мырза, кечиресиз. Англис тилинби? Жок, кайсыл жактарды ырдайсыз? Мен ырдабайм, көбүнчө гитара ойноп берем. Гитара ойноп бересиз, коштоп бересиз. Бирок өзүңүз деп ырдайсызбы? Ырдап коет негизи Бексултанда. Консерваторияны бүткөнсүз, сиз ошондо? Бүт элекмин студент. Азыркы учурда Канчынчы курстасыз? 4-курстун студенти болдум. 4-курстун, жакшы. Биз сырганы баягы көпчүлүк буга чейин Жаш канат деген проекттен таанышат, сизде. Анан ошол андан кийин дагы башка дагы баягы конкурстарга катыштыңыз. Алдыда дагы конкурстарга катышайын деген ойлор барбы ушундай бир? Ооба, негизи ойлорум бар, конкурстарга катышайын деген. Өзүңүздү таптап атасызбы азыр даярдап же? Кандай конкурстар болушу мүмкүн, мисалы, катыша турган? Эл аралык конкурстар болушу мүмкүн, балким Кыргызстан атынан, балким барып калам. Эгер өтүп кетсе. Турквизион деген конкурс бар, Аракет кылып атасызбы деги? Азырынча негизи ойлорум бар. Анан эгерде кастинг болуп жарыялып калса, анда катышып көрөм, бирок негизи бир жолу катышып көргөм, сиз айткан конкурска. Анан ал учурда мен дагы башка проектте катышып аткандыгымдан өтүп кеткем, бирок эки жакта катышканга болбойт болчу, ошон үчүн катыша албай калгам. Бирок негизи пландарым бар, ойлорум бар, мындай катышайын деген. Жакшы. Анда дагы бир ыр суранбайлы, биздин көрүүчүлөрүбүз. Азыр чет элдик деп атпайбызбы, чет элдик чармалардан? Бир кыргызча ырыс бар, анан чет элдик ырда берсек болобу, Макул, кеттик. Биз экөөбүз, Кайрылуу Рыспай Абдыкадыров, биз экөөбүз.
Mаңдайымдан бүткөн жалғыз бақыттай сені сүйдім бұйрық алып тағдырдан башқалардың меңі сағат атыбай же болбосо сен жаралып мен үшін төрөлгөмдө мендик болуп төрөлдүм а болбосо айтчы жаным эмне үчүн зарлап тапқан перзентимдей көрүндүң уктаганда сенин уйкуң менде бар ойлорума киришкен бизе көбүз эки сандай барабар бизе көбүз эки судай бир экен бизе көбүз эки сандай барабар бизе көбүз эки судай бир экен Угуп эле отура бергим келет экен, ырдатып эле отура бергим келет экен. Даярдыгы жок болсо да ушуну даярдап атышат. Чындыгындачы. Азыр биринчи жолу эртеден аз эртеңим жок. Азаматсыз. көрдүк жол. Жакшы. Сырга жаңыдан ошол кыргыз шоу бизнесинде эстрадасына кадам таштап аттанып, анан бизде кыргыз эстрадасында үлгү алчу, ошону туурап же болбосо ошондой аткаруучулар же ырчылар барбы? Же кимди карап оңдоносуз, тизденесиз үлгү аласыз? Определенный бир адамды карап ушундай болсун деген жок го дейм. Өзүмдү карап иштейм. Ооба, бирок каждый день надо над собой работать дейт го, ошондой эле. Бирок бар албетте ырчы эже байкелер, улуу муундагы өзгөчө. Балким бирөөнүн баягы тембри жакса, бирөөнүн манерасы жакса. Баалайсыз, ырларын жакшы Азыр так айта албайтам, аябай көп киши келип атат башыма. Бирөөнүн балким ырлары жагат, репертуары, бирөөнүн үнү жагат, бирөөнүн тембри жагат, бирөөнүн манерасы, бирөөнүн может сахнада алып жүргөн ар кандай да, ошон үчүн бардыгын бир эмеге адамга алып келип мындай идеал кылып айта албайтам да. Эле кыргыз эстрадасына өзгөчөлүк киргизиш керек деген, киргизиш керекпи мындай? Өзүн башкаларга окшобогон нерсеси менен кириш керек деген нерсе бар го, ар бир адам өзүнүн жеке бир шоу бизнесте ырчы, ар бир ырчы өзгөчө болуш керек деген ойду айтып жатасызбы? Ооба, туура кошулам. Бирок
баарыбыздын эле мындай аракет кылганыбыз өзгөчө бололу деп аракет кылабыз, бирок аягында эле бар окшошуп калат. Себеби көбүнчөсү эле мен түшүнгөнүмө караганда элге жакпай калат, эл түшүнбөй калат деп эле атып, элден коркуп атып эле баягы элдер рамкага түшүп калат. Негизи айтат го, маданият деген элди ээрчиш керек, эл маданиятты ээрчиш керек дейт го. Ошон үчүн элди ээрчите турган, элдин стереотипин башындагы ошону талкалап, ошол мындай кылса деле болот, ушул музыканы деле укса болот дегендей мындай төңкөрүш жасаса болот, революция деп ойлойм. Бирок эми анын үчүн эмгек керек албетте. Жакын арада төңкөрүш жасайын деген ойлор болот а? Маданият жөнүндө айта албайм. Мен өзүмө жаккан пикет кылып ийин деп ойлор барбы? Мен сиз негизи революция деген сөздүн кыргызчасын айтайын деген аракетте айттым ал сөздү, бирок мен билбейм. Өзүмө жаккан музыканы жаздырып атам азыр эми. Билбейм кандай болот. Качан чыгат ырыңыз, клибиңиз качан чыгат? Ырым жакын убакта чыгат, бир жаздырып атам, дагы бир дуэт жаздырып атам, ал дагы ошо экөө катары. Дуэт ким менен болот? Азыр айтпай эле койсом болот. Белгилүү менен болот. Сюрприз болсун, э? Белгилүү деле эмес, менин досум бар, ал да жаңыдан ырдап чыгып келет, бирок ал да көптөн бери ырдайт. Аябай таланттуу, оончу жигит, ошол баланын, ошол жигиттин досумдун ырын ырдап чыккантабыз. Бирок сиз айткандай бир что-то новое, прям укмуш жаңы нерсе болот деп айта албайм. Эми көрө жатат. Күтөбүз анда. Күтөбүз. Баардык көрүүчүлөр да күтөт. Ооба, чындыгында күтөбүз. Азыр болсо баягы программабыздын сиздер менен болгон маектин соңунда бир жакшы чет элдик чыгарманын бир куплет ырдап бербейсиздерби? Ошону менен жыйынтыктайлы. Макул, мен ырдайбыз. Ооба, кыскача, Good luck дедиңби? Бирок тональностун Кайсыл ырдырдай турган болот азыр? Daft Punk, Good luck, like the legend of болот а? Жок, иши бул жерде да калган окшойт, бир тонго көтөрүп койсуң жаңы. Бексултан менен Сырган, ооба. Биздин эфирдин алдында эле көрүшүптүр, даярдык жок, бирок ошентсе дагы Кечирим сурайбыз, ооба. Дейбай. Кыскача мүмкүн болсо. Like the legend of the phoenix, I'll end with beginnings. What keeps the planet spinning? The first from the beginning. We come too far to give up who we are. So let's raise the bar and a curse to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for get fun. I'm up all night to get lucky. Wait up all night to that sun. Wait up all night to get some. Wait up all night for get fun. Wait up all night to get lucky. 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 We come too far to give up who we are. Who give up who we are. Сырга Сагынбекова жана Бексултан Ашимбеков ушундай керемет нотада биз программабыздын ушул маекти жыйынтыктайбыз. Алдыда сонун коноктору бар, эч кайда алыстабаңыздар.